Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал Базар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Кайрагач айылына келдик туугандар. Ушул жерден сатууга чыгып жаткан 3 өспүрүм тай, андан кийин дагы ангус торпок бар, ангус торпок, эчки, койлор бар туугандар. Мен биринчи ушул үй ээси менен таанышайын. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшы беке? Аллага шүгүр. Ден соолук. Жакшы Кудай. Атыңыз ким эке? Атым Залкар. Залкар ака. Залкар ака. Бул Залкар акабыз Россия, Кыргызстан, Казакстан ушундай мал жандыктарын ташып, ошол кыскасы чоң машина менен ушундай чоң мал жандыктарын ташыйт туугандар. Көбүнчөсү аттар жана ушундай эле торпоктор, көбүнчө. Порода торпоктор. Анда Залкар ака бир чекеден баштасак. Сатууга чыгып жаткан биринчи мынау тайлардан баштайлы, Булар мына берки чекедеги менимче данчакка окшоп турат да? Данчак, Данчак окшойт, Данчак. Данчак. Буларды эми азыр тутуп бирден эшикке алып чыкпастан ушу коросунан эле сиздерге көрсөтөлү дедик. Даже арчып дагы койбой эле мына түз эле сиздерге көрсөтөбүз туугандар. Бул данчак тайлар сатылат. Биринчи анда мынау сары кашка десеңиздер, жерде кашка десеңиздер да болот туугандар. Данчак биринчи мынаудан баштайлганда. Бунун жашы канчада экен? Полторашка, үчөөсү дагы полторашка. Үчөө тең полторашка. Үчөө дагы полторашка. Үчөө тең полторашка. Муну нарак айдайлычы бир. Ал жебичтери. Жебичи жакшы экен, Но экөө бийик экен, наркысы bundan бийик экен, Ооба. Ал бийигирээк. Мына көрдүңүздөрбү? Ал эке бойлору бийик экен. Ортодогу дагы эң бийик ошол экен, Ооба. 1.50дөн жогору чыгат окшойт, 1.50дөн жогору эми 1.50 деп коелу. Берки экөө кандай? Алар да данчакпы же алардын Жок, аларда буден аралаш болушу мүмкүн. Буден аралаш болушу мүмкүн, Бат толук 100% билбеймин го. Ошол табын ушундай да эми. Ушулардын арасында табын. Бунан 9 баш бар. 3 полтяж бар. Азыр бу жерде үчөөсү бар да. Азыр бул жерде үчөө бар. Ооба. Мынау данчакты кошкобоктарын көрүңүздөр туугандар. Буларды тутуп эшикке алып чыкпастан эле ушул жерден көрсөтөлү деп чечтик. Жогоруда да сиздерге айтып өттүк. Баалары айтылат туугандар. Бардыгы бир 9 баш бар. Азыр Кыргызстанда 12 баш бар. 12 баш бар. Общий. Бул жерде үчөөсү берди. Калган жагын Калгандарын сураса дагы айтасыз. Айтасыз, Айтам. Алардагы ушунчалык барбы көрүнүштөрү? Көрүнүштөр ушундай, бирок бойлору кичине мындан көрө кыскараак. Анан 3 полтяж бар. Данчакчы? Данчактар бар. Данчак бар. Будёнский дагы бар. Буден бар. Ошондо бир 3-4 порода аралаш керек эле. Бар бири 12 баш. Дагы элдер заказ берсе алып келе бересизби? Кудай кааласа. Заказ берсе алып келесиз, Кудай кааласа. Өтө жакшы. Качан жөнөйсүз эми? Дагы бир 5-10 күн ичинде буюрса. Залкар акабыздын телефон номерин экран бетине жайгаштырдык туугандар. Сиздер байланышка чыгып, таанышып, кеңири таанышып, заказдар берсеңиздер, каалаган мал жандыктарын, аттарды, букаларды, кой эчки дагы бар экен, Кой эчки эми бир фура болсо, ошондой, анан азыраак болсо кыйыныраак болуп калат. Эми ара арасында салып келе берсеңиз боло берет, бир чектерине бир кармап, Эми анча-мынча. Анча-мынча. Өтө жакшы. Азыр булар эме да отарык, арыгыраак азыр. Арыгыраак, эми жол жүрүп келди булар дагычы. Анан жеп ичиши өтө жакшы экен. Ошол жерде байтамер киргенден бери, мен келгенден бери тынбады ооздоручу. Азыр биз эми кичине съемкага токтотуп турабыз туугандар. Жакшы кылып колдон келишинче Залкар акабызга чалып дагы бирден көрүп видеолорун таштатып, ошо 12 баштын баарын көрсөңүздөр болот экен. Бир берак айдайлы акам, Берак айдайлы. Булар азыр эсеби азоодо булар, Азоо. Азоо тайларын эке. Булар эми колго жакшы эме боло элек да. Үйрөтүш керек тең. Үйрөтүш керек. Азыр туруп туруң эле. Мынакей туугандар. Көрдүңүздөрбү? Эң бийиги мына ушул экен. Мына. Жебичи ден соолуктары мына тик туяктар көрдүңүздөрбү? Туттары дагы, туту кол да таза экен. Жебичи да таза. Мынау менимче 1.50дөн чындыгында 1.50дөн
бийик чыгат. Өтө үйрөтүш керек да буну, а? Ооба. Чындыгында аз болот экен. Бул ошондо видеону аралаш. Ооба, бул видеону аралаш. Видеону аралаш. Залгарке эми бул тайлардын баасына келели, а? Баасына келгенде 100 миңден азан. 100 миң сомдон. Ооба. 100 миң сомдон. Мен мына алдынан жагы өтүп, секен көрсөтөйүн эми. Залгарке буларды эгер 12 башты тең алайын дегендер болсо, Сүйлөшөбүз. сүйлөшөбүз. Ооба. Бир башын ачып көрбөйлү, кандай дейсиз? Жакын. Жакыны бар. Жакыны ушул 100 менен 90 ортосунда болду. 100 менен 90 ортосунда өтө жакшы менеке. Көрдүңүздөрбү? Мен эми баягында алып сатар эмесмин. Ооба. Келемин көрсөтөм. Алып келесиз, жаккан алып кетет. Ооба. Залгарке чындыгында мен тайлар өтө мен көрүп атам, жанынан көрүп атам туугандар. Чындыгында бийик тайлар экен. Бир аз отарыгыраак. Айып эле отарык, бирок жеп ичи, ден соолугу баары жакшы. Баасы 100 миңден кеми бар. Келип тандасаңыздар болот. Ошондо 90 миңден 100 миңге чейин баасын бышырсаңыздар болот экен. Бул тайлардын баасы айтылды туугандар. Эми сиздерге мына ушул жерде бир ангус торпок бар. Бул дагы эле бир 5-6 айлык болсо керек. 6 айлык. 6 айлык, а? Жанына өтүп көрсөтөйүнчү кана. Ооба. Мына ушул жерден. Бул мына кечеги рейсте келди. Мына кулагындагы российский даже кызыл биркасы дагы алынды. Алчы. Мына бол, а? Ооба, кызыл. Ана берки сарылар өзүнөн. Ооба, бизге келгенде карантинге койгондо ушинтип сары биркаларды коюп берди. Мына ушул жерде свет жоктугуна бир аз караңыраак көрүнүп калат туугандар. 6 айлык ангус торпок. Өткөн базар мен ошо YouTube каналга чыгарганмын, экран бетинде 6 айлык торпок 76 миңге сатылды деп айтканбыз, а? Шарале сатылды. Шарале, а? Онун сыны өтө өзгөчө эле бирок, а? Ооба. Ол ондан алдыңкы рейсте келгенде. Бул ангустар тууралуу дагы заказ берсе ала бересиз, а? Алып келе бересиз. Өтө жакшы. Бунун баасы канча эми? Бунун баасы бул ургач торпок. Ургач. Эгерде мал кылып алам деген кишилер болгон болсо 50 миң сомго беремин. 50 миң сом. Өтө жакшы. 6 айлык ангус туугандар. Өзү негизи биздин өзүнүн кашеки мына ушул биздин өзүнүн уйлар, а? Ооба. Ушунун уже дагы бир 2 айдан жетет да ушуларга. Ооба. Булар эми тез өсөт да. Анан булар эт багытында болот көбүнчө. Ооба, эт багытында болот. Эт багытында болот. Анан биздин мына местный уйларга караганда сүтү бир аз жакшыраак болот. Чемиске караганда. Сүт дагы жакшы берет. Ооба. Ооба. Бунун баасы 50 миң. Кеми барбы кичине? Жок, 50 миң сомго эле ошого эле берем. 50 миң сомго? Ооба. Өтө жакшы. Мына тайларды дагы караңыздар туугандар. Кызыгып көрүңүздөр, өтө жеп ичиши жакшы, сындуу тайлар экен. Андан кийин дагы Россиядан келген, а булар дагы? Ооба. Ичине кирели, а? Экөөсү. Биринчи мынадан баштайлыбы? Мына ушул Бул сүт багытында окшойт, а? багытында. Сүт багытында. Биринчисини уш жерге келип тууган, баласыны башка бирөөлөр алып кетти. Муну быйыл өзүбүз саап иштик. 3 литр сүтү бар. 3 литр сүтү бар азыр күндө, а? Породасы нубийский. Жакшы берет экен сүттү. Ооба, Сүтү жакшы берет экен. Ушунда канчанчы улакты тууду эми бул? Канчаны тууду бул? болот? Бул азыр эми экинчисин тууйт. Экинчисин, карындагы экинчиси, а? Ооба, карындагы экинчиси. Бирөөсүн тууган. Анан мына жерде бирөөсү бар. Бул эме. Занский порода. Занскилер ба? Ооба, ушул. Мына бул да өтө чырайлуу эчки. Бул ушунда улак да, а? Ооба, бул улак. Канча айлык эми бул? Так, буну былтыр ушундай убакыттан өтүп, жаңы жылдан кийин алып келгем. 7-8 ай ушундай эле 9 ай бою ушундай болуп калат да, точно эсимде жок. Андан кийинки эчки дагы бир эчки бар, а? Жок, ошол экөөсү. Экөө эле, а? Ооба. Эгер кызыккандар болсо ушуларга дагы заказ берсин. Заказ берсе болот. Заказ берсе болот. Бирок мына эчки сатылат, а? Сатылат. Баасын айт. Баасын айтайын. 15 миң сом, оны улак 10 миң сом. Улак мына Занский 10 миң сом. Бул 15 миң сом. Сүт багытында. Сүт багытында. Көрдүңүздөр туугандар, мына Залгарекенин телефон номерине байланышка чыгасыздар дагы. Мына ушул биз турган корого келип эле кадимкидей келип тандап кете бересиздер. Берки 9 баш тай кайсыл жакта азыр? Ушул жерге жакын эле жерде. Таба бересиз, а? Ушуну көрсөтө сапарды. Место болот, место жок үчүн. Башка жерде турат. Место тарыраактыгына байланыштуу башка жерде экен. Өзү бул жерде
Барын алып кирсеңиз деле батат го, бирок батышпаса керек, а? Мен дагы бүгүн кече жасаттым муналарды. Муналарды ба? Бул өз негизи букаларга ылайыкташтырылган болгон да. Мына турбаларын кесип түшүрүп кече. Могу аткананын ичи канчага чыгат экен? Аткананын ичи 9га 15. 9га 15, а? Ушуну дагы салса дагы өтө оңой болот экен эгер пландаштырган болсоңуздар, бир көрүп коюңуздар аткандар. Буякта койлор бар. Бул жакта койлор бар. Жерде чоң атка место болгон азыр ат. Булак. Ат сатып бердиңиз, а? Бир ат саткам, бир ат саттыңыз, а? булакка кетти. Анан улакка чабуулчактар да бар, а? Бар, Салкарканда бүгүнкү чыгарылыш менен жыйынтырбыз. Бир коронун ичинде эле сиздерге 11 мүнөт бою биз сиздерге маалыматты берип өттүк. Бир коронун ичинде биз өтө чоң нерсени бердик сиздерге. 12 тай канчалаган мына ушундай ангустарга заказ, андан кийин эчки, заныски эчкилерге, сүт багытындагы эчкилерге заказ бере турган кылып биз сиздерге өтө чоң, өтө көптөгөн маалыматты ушул коронун ичинен чыкпастан эле берип койдук турган. Эми сиздер мына ушул Залкар акебиздин телефон номерине байланышка чыгасыздар дагы, таанышып, тай заказ бере турган болсоңуздар, каалаган түрүндө, ооба, породасы келишкен, кааласа WhatsApp'тан сүрөтүн жөнөтсөңүз керек мына аудиода. Заказды бересиздер дагы. Таанышып, эгер мына ушул тайлар жаккан болсо дагы, булар дагы чындыгында мен ачыгын айтайын, базардан дагы көптөгөн саяпкерлерден дагы жөндүп айтты бааны. 100 000 сомдон кеми бар. Калтарашка тайлар. Келген акчасыга эми 5 000 сом, 10 000 сом кошулса болду, ошол эми пайдасы. Ооба. Өтө жакшы. Алгандар дагы пайдалансын. Ооба, Залкар аке. Анда бүгүнкү чыгарылышты ушу менен жыйынтып берели, а? Башка сөздөр жокпу? Жок, башка сөз дагы эле жок. Анан дагы бир кошумча айтча кетчүбүз, мындай лоянын чөптөрүн, анан маштын чөптөрүн Өзбекстандан алып келип атам. Мындай отторду, бунун тиреси барбы жокпу сизде? Тиреси бар. Бир көрсөтөлү, а? Анда ошону көрсөтөлү. Жанагы тайлар жеп аткан мына ушул от экен да, мына пресс экен да. Бул ушундо фасольдун почогу. Фасоль. Ат өтө жакшы жейт экен, бирок алиги жугушу кандай экен аке? Бул мен эми толук 100% билбейм, бирок элдердин айтышы караганда ошол Өзбекстанда өздөрү кармитет экен. Бул эмеде калориясы күчтүү болот. Калориясы күчтүү экен. Калориясы күчтүү. Мына ал болсо, бул баягы жашыл маш деген бар. Маш. Ошол маштын почогу мына алчы. Бул мындай көрүнгөндө отунга окшоп көрүнгөнү менен буну кой, эчки, мал эч кимсинен шакал чыкпайт мындайчы. Отход жок мында, без отход. Ошондо биздин азыр Кыргызстанга келип түшүшү канча болот экен? Мына дыйкандын үйүнө келиши. 220 сомдун тегерегинде болот. 220 сом тегерек, а? 220 сомдун тегерегинде болот. Өтө жакшы. Бул тууралуу дагы маалына заказ берсе, алып келип беребиз. Өтө жакшы. Биз ал эме. Бул шалы пресс. Бул шалы пресс, Бул базарда буга чейин дагы элдерге тартып көрсөтөм. Буну дагы көпчүлүк эл айтат да, Залкар аке. Буну жакшы жебейт, анан жесе дагы жугушу жогураак деп эми элдин сөзү да. Ал жөнүндө мен толук билбейт экенмин. Мен основной эле ушул аралаштырып эле берип атам бардыгынчы. Өтө жакшы. Көбүнчө эми биде пресс берем. Азыр биз жогоруда көрсөтүп өткөн 200 канча сомдон түшөт дедик? 20? 220 сом майданасында. 220 сомдун тегерегинде түшөт дедик. Ат өтө жейт экен. Мал дагы жакшы жейт экен. Мына малдардын алдында дагы ошол. Мына жанатан бери түгөттү мынанычы. Ушул жерде 1/5лик шөп бар эле, көптөгөн. Үчөө уже жеп койду. Макул. Ушуну менен эми жыйынтыктар сиздерге биз өтө көп маалыматты берип өттүк. Сиздер таанышасыздар, Залкар аке чаласыздар, тайларды келип көрүп, мына ангус торпокту дагы келип көрүп. Кыскасы өтө көп жагынан пайдалансаңыздар болот экен туугандар. Чалыңыздар, байланышка чыгыңыздар, биз ушуну менен жыйынтыктайлы. Сиздер менен Универсал Базар YouTube каналы болду. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.